17 жаштагы күмүш медалдын ээси Илгиз Каныбековду айылдаштары жаркын маанай менен тосуп алды. Жаш балбан Талас обласынын Манас районуна караштуу Арал айылынын кулуну. Ал жакында өткөн 20 жаштагылар арасындагы Азия чемпионатында 2-нчи орунга ээ болуп, өлкө намысын коргогон. Бул ийгилигин айылдагы жаштар жогору баалап, Акбай Бабур фондунун атынан спортчуга аргымак мингизишти. Дагы көп-көптөгөн ийгиликтер жаратып, ушу Арал айылына алтын медаль алып келем деген жакшы ойдом. Баардын эле максаты бул олимпийский чемпион болуу деп ойлойм. Мен дагы элерде эле олимпийский чемпион болуу максатым. Агайлардын айткандан чыкпай, жакшылап машыксак, буюрса жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойдомун. Айылдаштарына чоң кубаныч алып келген Илгиздин биринчи машыктыруучусуна да 50 000 сом акчабай тапшырылды. Анын айтымында алгач Илгиз айылдагы чакан залда тарбияланган. Азыркы тапта Бишкек шаарындагы Шералы Сыдыков атындагы спорт мектебинде окуйт. Мен ошо Илгиздин машыктыруучусумун. Ооба, Илгиздин аркасында буюрузда жакшы балдар бар келечекте. Алар да ушу кайкезин жолун жолдоп, жакшы ийгиликтер жаратат деп ойлойм. Машыгууга шарттар орто, биз алыбыз аябай кичинекей. Ошонго карабастан буюрса аракеттер кылып атабыз. Бардык нерсе өз убактысында болот деп ойлойбуз. Жаш балбан үй бүлөдө 2-1 туугандын кичүүсү. Ата-энеси айылда жашайт. Атасынын айтымында ал жаштайынан спортко берилип, чемпион болууну саматчы. Ушундай улус менен сыймыктанабыз. Улуска алар ден соолук болуп, травмадан Кудай сактап, дагы кыргыз эл үчүн, Акбай бар эл үчүн көп намыстарды алып келет деген ишеничтебиз. Ийгилик ушу балага, агайларына да рахмат. Жактан Ерлан агайга, Майрымбек агайга, жактан тренери спорт школунун 1-нчи курсун бүтүп атат. 18 жашта дагы ийгиликтер жаратат деген ишеничтебиз. Азия чемпионатындагы күмүш медаль Илгиз Каныбековдун спорттогу чоң ийгилиги болуп саналат. Белгилей кетсек, балбанын жетишкендигин Таластагы жер үйкөнүн иштеткен Альянс Алтын компаниясы да жогору баалап, өзүнө жана анын ата-энесине, машыктыруучусуна да акчабай сыйлыктарды тапшырган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.